баардык ушул жерге келип берип эле чогуу чаран чогулуп китепти даңазалап, бири-бирибизге китеп тартуулап, китеп менен кошо маанай тартуулап, айрым бир басылыштарыбыз менен мактаналы деп да турабыз. Ошон үчүн бүгүнкү китеп жаратуучулар жана китеп таратуучулар байрамыңыздар кутту болсун. Негизи бул ушул 4 сап атамдын бөлүмү менен баштагым келип турат. Тарыхын ташка капсаган, тартышкан жоодон качпаган, тарыхын тилин манасын жазбастан мээге сактаган деп Молдоканов атам жазып кеткен эле. Ошол китеп жазма бизде кыргыз маданиятында, кыргыз адабиятында пайда болгонго чейин баардыгын көкүрөгүбүзгө, бөөдөбүзгө сактап алып келгенбиз. Ошого чейин 1,5 миллион саптан ашуу манасын саптар эч жакка жоголбой, чып-чыргасы коробой, манашчылардын айтуусу менен айтылып, сакталып, анан азыр бүгүнкү күндө ошонун баардыгын китепке түшкөнү көңүлүбүз тынч. Эми коробойт. Эми көбөйүп гана отурат, азайбайт деген бир мындай жакшы бир мындай нерсе, ишеним пайда болду да. Чын менен канча нерсебиз кайсыл жерде тарыхтын таштак жолдорунда каякта калды, жоголуп кеткени да балким барды, бизге жетпей калганы да барды. Бири дагы кагаз бетине түшкөн эмес. Ошонун баарын ушул кыргыз эли мээсине, көкүрөгүнө сактап бүгүнкү күнгө чейин алып келип отурат. Азыр биз дүйнө жүзүндө бир мындай тенденция пайда болду. Чындыгында интернет пайда болгону, интернет күчөгөнү, аалымдашуу процесси алкындан алганы чыны менен теле көрүү токтоду. Теле көрсөтүүлөрдү көрүү токтоду. Теленин мурункудай таасири азайды. Ошону менен бирге китептин да таасири жоголду. Китеп мына эми кагаз китеп жоголуп кетет экен. Болду эми. Интернет ээлеп атат экен деген бир нерсе башталып атат десек, жок андай эмес экен. Тескерисинче, китептин маани-маңызы бийик экенин бүгүнкү күндө баардыгы тең өзгөчө. Ошол биз мынтип түздөнүп караган Европада азыр карап отурсак, кагаз китептин каадасы, кагаз китептин кадыр баркы мурункудан дагы кыйла жогору экен. Ал балким биз илгери бизди Салижан Жигитов агабыз ушул эмес беле. Бул кыргыз эли китеп кармаганды сүйбөгөн элбиз. Китеп окубайбыз. Москвага барсаң метродо жалаңдай китеп тиктеп окуп аткан эл. Кандай бир окубаган эл болдук деп анча-мынча жемелегени бар. Эми ошол нерсебиз бүгүн деле бар. Анан ошондой өңүттү, ошондой ырдаалда мынтип китептин даражасын көтөрүп, китепти даңазалап бири-бирибизге эми ал окулабы, окулбайбы бул башка маселе. Бирок ошол окулгудай китеп жазылса, анан ал китеп мурункудай кадыр баркка тытып окуп, бири-биринен алып окуп, ушундай учурларды башыбыздан өткөргөнбүз да. Анан китептин таасири азаят дегенден алысмын. Кагаз китеп деген бул жана спектакльди биз телеге тартып алып көрсөтчүбүз учурунда. Бирок ошол учурда эле спектакльди телеге тартып алып көрсөткөндө же ошол жазуучуларыбыздын чыгармаларын экрандаштырганда көп нерсеси калып кетет. Баардык нерсе баягы кагаз китепти колуна кармаганда кайра кайталап окуйсуң. Ошол саптардын арасында түшүнбөй калганыңа кайра кайтып келесиң. Каалаган учурда токтотосуң, каалаган учурда кайталап окуйсуң. Бул китеп деген өтө чоң мындай бир маданий ресурс да. Анан спектакльдерде болсо биз ушул айтчу элек, телеге тартканда анын маани-маңызы жоголуп кетет. Анткени теледен режиссердин көзү менен карайсың. Сахна болуп аткан жерде театрга барып карасаң, ошол жердеги актёрдун дем алганы, актёрдун токтогону, ойногону, өзүң каалаган жеринен карай бергенде мүмкүнчүлүгүң бар сыңарындай, бул китеп дагы ошондой мүмкүнчүлүк берет. Ошон үчүн биз бүгүн ошол китеп таратуучулар менен китеп жаратуучуларга кургоо берген жокпуз. Манас улуттук академиясында мына Сыясы Кургай элек эң акыркы чыккан китебибиз, мындай хронологиясы боюнча айта кетсек, кылымдагы кыл чайнаштар адабий айтылган менен, ичи толугу менен илимий макалалардан турган белгилүү илимпоздук Манастан Венера Рахматованын китебин бардыгыңыздарга алып келдик. Анан ушул ноябрь айынын этегинде Кам Манастын 40 жылы деген китебибизди тартууладык. Манас улуттук академиясы биз жана айтып жүрөбүз, 30 жылдан бери мындай нерсе болор элек дегенди өзү ушинтип айтып көнүп калдык, тилибиз ошол көнүп калды. Чындыгында буга чейин Манастануучулардын көп нерсеси Манастын 40 жылдын бейнесин ачыктаганга, бейнесине токтолуп, ар бирин кенен айтып бергенге мына илимпоздорубуз деле көп башпак бактыр.
Анан ошол биринчи жолу Кам Манастын 40 жолосу ким болгон, кимдер болгон, ошонун баарын тизмектеп ачып, бейнесин ачканга аракет кылдык. Көбүнөсү Самойлдактын вариантында жанагы Кантейге барган, Түркүгө барган жердеги айтылып калат чоролор. Башка учурда бул айтылчу эмес. Мына ошол Кам Манастын 40 жоло деген китеби көпчүлүккө азыр бул андай ачылыш иретинде болду. Биз ойлоп турбуз 40 жолонун биз санап койдук ошол. Азыркы учурда акыркы маалымат боюнча 48 жолосун аныктадык. Ошону Сагынбай Саякбайдын классикалык вариантынан алып туруп, кыскача кылып, түшүнүктүү кылып мына ушул китепти чыгардык. Кам Манастын 40 жолону. Эми мунун орусча котормосун азыр бүттүк. Катсов редактору, котормочусу Эмгүмөт которду. Азыр редактурасы жүрүп атат. Кудай кааласа муну башка тилдерге да которобуз деп аткан божомолдорубуз бар. Анан сүйүнчү кылып айта кетер элем ушул жерден. Франциянын эң чоң басмаканаларынын бири Галимар деген өтө мындай бир аталы даңкы белгилүү. Бул Галимардан басылып чыккан китептер шак эле бул мындай бир окуяга айланат экен. Адабияттагы, маданияттагы чоң окуяга айланат экен. Азыр ошол Галимар менен сүйлөшүп жүрүп, Манасты француз тилине которуу иштерин колго алып, ошол нерсе жүргөн атат буюрса. Француз тилине которулганда себеби бул эми француз тили эң бир мына махабаттын тили, эң кооз тил, эң угумдуу тил. Балким биз Манасыбызды француз тилине оодарып алсак, биз эң чоң мындайча айтканда Европанын эшигин Манас үчүн ошол француз тили аркылуу жеткиребиз деген чоң бир мындай сүйлөшүүлөр азыр жүрүп жатат. Аны сүйүнчү кылып айта кетели. Сиздерге алып келген алдыңыздарда турган биздин тартуулаган китептер жөнүндө мындай кыскача айта кетели. Анан биз Манас улуттук академиясынын негизги өзүнүн озуйпасы көбү академия деп атаса эле баягы илимий мекеме экен деп жаңылыш түшүнүп алат. Академия деп аталганы менен Манас улуттук академиясынын эң орчундуу озуйпасы бул Манастык пропагандалоо даңазалоо. 70% биздин ишмердүүлүгүбүз ошол пропагандага арналган. Эмнеге силер балдарга арналган китептерди чыгарып атасыңар, илимийликтөөлөрдү жүргүзбөйсүңөрбү деген оң тетири сындар айтылып келет. Бирок биздин академиянын эң негизги ушул милдеттеринин бири ошол болгондуктан биз балдарга арналган. Алипе майрамында балдар ар кандай ырларды жатташат экен бүгүнкү күндө. Котормурларды жатташат экен. Мектептин астанасын аттагандан баштап Алипе майрамынан баштап Манасты тааный баштасын деп тамгалар даңктайт. Тамгаларыбыз да Манасты даңктасын деген долбоорду баштаганбыз. Ошол долбоордун алкагында бул жерде 6 аач бар. Анын ичинде 3-өө манасчы, эл акыны да бар. Негизи балдар поэзиясы да бүгүнкү күндө өтө бир мындай башынан оор күндөрдү кечирип жаткан экен. Мына ошол нерсе ушул сынакты баштаганда байкалып калды. Бул китепти биз 3000, биз азыр эми 3000 деген тираж бул аз. Мурунку баягы совет доорунда 15 000, 20 000 деген тираждар менен китептер чыкты экен. Бирок ушуну мектептерге тараттык. Мына бүгүн дагы сиздердин астыңыздарга алып келип берип отурабыз. Манастагы каармандар жана Манаска байланышкан нерселердин баарын ырга салып балдар жаттаганга байкаштырып мына ушул китепти чыгардык. Анан бул китебибизди бир смарт китеп деп коюп атабыз. Рыспай Сактын авторлугунда. Манас мында дагы ошондой алфавитке салып, бирок бул жогорку класстын жана чоңдор үчүн арналган. Биз бүгүнкү күндө сүйлөп жатканда бир 200 сөздүн тегерегинде эле сөз байлыгыбыз ошонун тегерегинде эле болуп калыптыр. Канча деген көөнө сөздөрүбүз Манастын ичинде көмүлүп жатты. Ошону жарыкка чыгарып, ар бирин Манастын тилинде сайраталы, Манастын тилинде сүйлөтөлү жана көмүскөдө жаткан көөнө сөздөрдү жакшынакай кылып туруп тааныштыралы деген максат менен Тамгалар даңктайт Манасты сериясынын Рыспай Сактын авторлугунда мына ушундай экинчи китепти чыгардык. Бул жерде жакшынакай кылып кайсы сөз эмне маанини туюнтат, макрөө деген эмне, мандыкер эмне, мажрөө, майпарлык, матектейт, маңызын айтор ошонун бүт түшүндүрмөсүн мындайча айтканда бир энциклопедиялык басым болду деп да койсок болот. Мына ушул китепти чыгарганбыз. Анан бул китепти ошол ичинде жана жалпоолор үчүн дагы айтып жатабыз. Бул жерде мындай QR коду бар. QR кодуна телефонду салсаңыздар, ал жерден Кутман Сапакасов муну ырдап берет силерге. Баягы китепти окуу мүмкүнчүлүгү, муну кармап окуш үчүн да убакыт керек да. Кетип баратканда сайт койсоңуздар, унаада баратканда же кулагыңыздарда окусаңыздар болот. Мына ушундай китептер. Манас академиясында азыр мына ушундай китептер
чыгып атат. Дагы пландалып аткан китептерибиз бар. Кудай кааласа 26-жылдардын ичинде Асан агайыбыздын дагы китеби бар. Планга кирди. Бардык жаңы чыккан басылмаларыбыз менен урматтуу биздин китеп жаратуучулар жана китеп таратуучулар сиздерди кабардар кылып турабыз. Бүгүнкү майрамыбыз дагы бир жолу кут болсун. Ушул китептерибиздин бардыгы тең чаң басып полкаларда турбай окурмандардын колуна жетсин. Окурмандар окусун. Чоң рахмат. Бул биздин уникалдуу фондубузду толуктайт. Китептен кийинки эң жакшы белек эмне десе, китептен кийинки эң жакшы белек дагы деле китепте кеткен. Китеп биздин эң баалуу белектерибиз болуп кала берсин. Бизде да белек бар эле, аны директорубуз Элдер Атакович. Biz Manas Akademiyası'na bizim şu Kara Kırgız Afganlı olması bu 100 yılın anlamına, yüzeyliğe anlamına 100 kitapte çıkarmamız. Şu 100 kitapın en bağlı kitapları kimge eline bağlı olursa al şu kitapxanada saklanan kitapların en bağlı olursa bu Ulut Tuğrası Ulut Tuğrası'nın Ruhaniyatçının başlığı Manas'ın bağıştın. Ошол кездеги мурдагы классикалык формасы эшикке кошулбаган, эшикке алынбаган ушул классикалык формасы кайра басуудан чыгарып, биринчи томдон 4 томго чейин. Биз азыр Манас Академиясына ушу китепханасынан белек берип